Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Эфирде мисал үчүн программасы жана аны мен Өмүрзак Азимкулов алып барам. Бүгүнкү биздин темабызды айтып өтөйүн. Кыргызстан боюнча азыр өзүңүздөр жакшы билесиздер, мына социалдык тармактарга азгырылган адамдардын жоон тобу куралы десек болот. Демек, бүгүн биз ошолордун арасынан YouTube тармагына баягы азгырылган коом жөнүндө сөз кылган турабыз. Ал үчүн бизге биздин бүгүнкү эфирге жаш ютубер, блогер, YouTube'тун Genesis деген көп каналдуу тармагы бар, жакшы билесиздер. Ошол тармактын Ош шаарындагы атайын өкүлү Жолболду Арзиматов мырза келип отурат. Кош келипсиз биздин студиябызга, биздин программабызга. Биз ушундай тариздеги программаны чыгарып, коомго баягы жөнөкөй жатык тил менен түшүндүрүү вазипасы да жүктөлгөн эле. Ошол вазипаны аткаруу максатында сизди эфирге чыгарып, бүгүн ачык, айкын, эч кандай тоскоолдуксуз ойлорго мындай жакшынакай жоопторду алабыз деген терең үмүттө бүгүнкү программаны баштайлы. Анда эмесе мына биринчи суроо. Мына ушул өзүңүз жөнүндө бир кыскача айтып өтсөңүз, ушул кайсыл жактын кулуну болосуз, кайсыл окуу жайды бүткөнсүз дегендей. Андан кийин сөздүн учугун андан ары улап кетебиз. Мен Арзиматов Жолболду, Жалал Абад областынын Алабыка районунун Совет Сая деген айылынан болом. 1995-жылы төрөлгөнмүн. Жогорку окуу жайды ушул Ош шаарында Ош мамлекеттик университетинин физика жана математикалык технологиялар факультетинин Кавтас адистигин бүткөм. Окууну аяктаганыма 2 жыл жүзү болду. YouTube тармагында иштеп баштаганыма 3 жылдан ашып, буюрса 4 жылга карап баратат. Буга чейин көптөгөн каналдарды иштеттим. Ар кандай кырдаалдарга туш болуп, пышып, мындайча айтканда эми YouTube боюнча кандай десем, чоң стажга ээ болуп, буюрса эми кандай десем, мындай бар жогун өздөштүрүп, буюрса YouTube боюнча буюрса кесип катары алып кеткеним деп, ошол боюнча аракет кылып жүрөм буюрса. Ушул күндө. Мына азыр элдин баары эле азыр мына ушул өнүккөн технология өнүккөн заманда башка жана европаларчылап биздин деле Кыргыз мамлекетиндеги коом ушул интернет менен өзүн өзү баягы интернеттин тилин таап дегендей, интернеттин бир топ баягы техникалык мүмкүнчүлүктөрүн өздөштүрүп дегендей, азыркы күндө мына ушундай тез жана секунд сайын өнүккөн технологиядан артта калбоо максатында кетип баратабыз да. Мына азыр YouTube боюнча сөз болуп атат да, мына ошо YouTube боюнча негизи ошо социалдык тармактар боюнча сөз болуп атканда, мына азыр сиз көбүнчө ошол социалдык тармактардын ичинде YouTube боюнча мына адис болгондуктан көпчүлүк баягы жаштар дагы буга баягы бир ушундай чагылгандай тездик менен сугарылып YouTube'га берилип аткан мезгили. YouTube менен азыр мына ачык эле айтсак болот да, мисалы телевидениянын ортосу менен ушул социалдык интернеттин ортосунда чоң бир баягы билинбеген же көзгө билинген деле бир чоң бир согуш жүрүп аткан мезгил, тереш жүрүп атат да. Ушу жакынкы мезгилдерде адамдар ушул азыркы теле системасын же эле телевиденияны көрүүнүн ордуна ушул интернетке азгырылып кетеби деген дагы бир ойлор бар да. Сиз буга кандай карайсыз, мисалы жаш технолог адис катары? Ооба, азыркы кезде мисалы мен билгенден эле, мисалы өзүм деле билген көп тааныштарым деле телевизор анчалык көрө бербегендер бар да. Мен көпчүлүктү билем, жалаң гана YouTube'тан керектүү маалыматты YouTube'тан, ошол Instagram'дан, Facebook'тан маалыматты телевидениеге караганда интернет аркылуу өтө тез ылдамдык менен алып атышат да. Мисалы азыр Бишкек шаарында же башка жерде бир окуя боло турган болсо, ошонун 1 минут, 2 минуттан кийин дээрлик бардык Кыргызстандын булуң бурчунда ошол социалдык тармактар аркылуу, ошол YouTube аркылуу, Facebook аркылуу жеткирилип атат да. Ошондуктан көпчүлүк азыр ошол технология өнүгүп аткан маалда азыр бардык адамдардын колунда телефон, смартфон бардыгы ошол жака өтүп бараткандай да ооба. Азыр мына ушул социалдык тармактар бир топто, мисалы бизде деле Кыргызстанда делечи, мисалы Facebook, WhatsApp, Instagram дегендей, Twitter деле мына Twitter менен деле көп, Twitter, ВКонтакте, ВКонтакте бар, анан YouTube бар. Мына ушуларга мисалы сиз мындай кайсы бирине өзүнчө бир баа бере аласыз да? Мисалы айырмачылыктар, мисалы Instagram менен YouTube'тун, Facebook менен WhatsApp'тын, Twitter менен жана башка дегендей да, мисалы. Сиз өзүңүз баамдаган. Бул жерде ар кимдин көз карашы боюнча да, мисалы бирөө WhatsApp'ты, мисалы биздин
бир эле биз эмес, эми дүйнө боюнча WhatsApp'ты баарлашуу максатында да, мисалы туугандар менен, тааныштар менен, достор менен ал жерде бири менен видео аркылуу сүйлөшүп, аудио аркылуу сүйлөшүп, же болбосо жөн гана SMS жазып, ал баарлашуу да. YouTube бул маалымат. Мындайча айтканда, бир эле жаңылыктар же башка эмес, мисалы дүйнөдө биринчи эле орунда Google, экинчи орунда YouTube турат да, маалымат издөө боюнчачы. Мисалы адамдар өзүнө керектүү нерсени YouTube'дан же Google'дан издешет да. Мисалга эле отурган болсок, мисалы үйдө керектелик бир жумуштар, же болбосо бир нерсени алмаштырыш керек болсо, же бир нерсе кылыш керек болсо, YouTube'га же Google'га моуну кантип жасайт, моуну кандай кылабыз. Бул керектелүү үчүн, мындайча айтканда, маалымат булагы да. YouTube бул социалдык тармак маалымат булагы. Instagram ал адамдын өздүк баракчасы, мындайча айтканда, Instagram, Facebook, ал жерде жашоосунда болуп аткан окуялар, кандай десем, өзүнүн кандай көз ирмемдери, жашоо образдары, сүрөт менен, видео менен бөлүшүп, бул алар чыныгы социалдык тармактар да, мисалы Facebook, берки деген. Айтабыз. Instagram дегендер. Ошол YouTube болсо, бул YouTube социалдык тармакка анчалык жакын эмес, бирок кандай десем, бул маалымат булагы да. Бул мындай реалдуу жашоо образын көбүрөөк мындай эңсеген сайттардын бири десек болот да. Мен дегеним бул, мисалы айырмачылыктар дегеним бул, мен көбүрөөк мына финансовый акча каражатына келип такалат да. Мен ушул таризде суроо бергим келип атат да. Ушул мына Инстаграмдан деле мисалы бир топ 30 миң, 20 миң, эң жок эле дегенде 5 миң айына табып аткандар деле бар. Ал эми YouTube'дан деле $1000 чейин табып аткандар бар да. Мисалы сиз ушул YouTube каналында, ушул атайын ушул Genesis көп тармактуу каналынын атайын оштогу өкүлү катары айтсаңыз, бүгүнкү күндө мисалы Кыргызстан, мисалы Казакстан сыяктуу эле качан бир мындай чоң лицензиялуу болуп, мындай YouTube Кыргызстана дегендей бир өзүбүзчө бир Казакстан сыяктуу чоң мүмкүнчүлүккө ээ болобуз да. Бизде себеп дегенде баягы жаштардын айтымында, жаш блогерлердин айтымында көп эле келип ушундай YouTube'дагы бизге койгон талаптарга, критерийлерге келип, тоскоолдуктарга келип, бир такалып калып атышат да. Азыр бизде колдонуучу барган сайын эми көбөйүп баратат да. YouTube'тун колдонуучулары барган сайын, күн сайын өсүүдө да. Бирок ошол эле учурда YouTube'ту ошо колдонуучуларга кандай десем, качественный контент чыгарган блогерлер же болбосо ютуберлер азыр бизде Кыргызстанда азыраак да. Бизде дээрлик 80-90% жаңылыктар да. Эч ким өзү экранга чыгып сүйлөйт, кандай десем, блог эмес, бир маалыматты алып, бир эле маалыматты, текст маалыматты өзгөртүп туруп, видео түрүндө элге жеткирип берип атат да. Бул блогерлер аздыгынан, мындайча айтканда, YouTube'га биздин Кыргыз өлкөсү анчалык көрүнө албай атат да. Ал бул бир жааты, экинчи жааты ошол колдонуучу канчалык көп болсо, аларга дагы бизден, себеби Кыргызстандан колдонуучулар көргөн сайын реклама ачат, рекламалаудан YouTube пайда көрөт, сөзсүз. Аларга пайда көбөйгөн сайын, демек бизге дагы өзүнчө көңүл буруп, бизге өзүнүн ошол официалдуу өкүлчүлүгүн ачып, бизге дагы Кыргызстандан YouTube боюнча адистерди алып кетип, ал жактан Россияда же болбосо Англияда же Америкада окутушат. Атайын YouTube'тун сертификациядан өткөн адистер деп коюшат да, андайлардычы. Мындайча айтканда, YouTube боюнча кандай суроо болсо, YouTube'тун эрежелери, YouTube'да кантип эмнени жасоо керек жана эмнени жасоого болбойт, ошолорду үйрөтүшүп, алып келип анан Кыргызстанда официалдуу өздөрүнүн өкүлчүлүгүн ачып, анан ишти башташат. Эгер Кыргызстанда буюрса колдонуучу көп боло турган болсо да, буюрса колдонуучу көбөйүп эле баратат. Казакстанга ачылды. Казакстанда YouTube'тун өзүнүн официалдуу өкүлчүлүгү бар. Россияда, Москвада жана Санкт-Петербургда YouTube'тун офистери бар. YouTube'тун студиялары бар. Ушундай студия каалаган блогер келип, ал жерде камера, компьютер баары бар, мындай фондор баардык жер. Өздөрү келип видеосун жасап, монтаж кылып, каналына жүктөп, кайра кете берет да. Буюрса бизде дагы колдонуучу ошол YouTube'га болгон талап көбөйгөн сайын, буюрса бизге дагы ачылат деген үмүттөбүз. Азырынча Кыргызстанга кандай чектөөлөр бар ушул Кыргызстан үчүн? Азыр биз Кыргызстандан түзмө-түз YouTube менен иштешкенге жол жок. Эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Бир эле мүмкүнчүлүк ошол биздин Genesis көп каналдуу тармагында улана турган болсо,
генезис алар Казакстанда жана Украинада жана Африкада жана башка көптөгөн мамлекеттерде официалдуу өздөрүнүн өкүлчүлүктөрү бар жана булар YouTube'дан сертификациядан өткөн да. Биз генезис аркылуу YouTube'га улансак болот. Эгер Кыргызстандан туруп иштейм дей турган болсок, биздики официалдуу түзмө-түз болбой калат. Себеби биз Кыргызстан деп регистрация кылып каналды иштете турган болсок, ошол акча иштөө мүмкүнчүлүгүн монетизация деп коет. Монетизация сиздин өлкөңүздө колдонулбайт деп чыгып калат да. Ошондуктан эгер түзмө-түз эгер YouTube'дан каражат табабым дей турган болсок, түзмө-түз эмес, странаны, өлкөнү Россия же болбосо США же Англия деп тандап туруп ошентип иштетишет да көпчүлүк. Мына Кыргызстанда мисалы эгерде ошо жакынкы бир 4-5 жыл аралыгында ошо YouTube'га болгон баягы кызыкчылык, талаптар, кызыгуулар көбөйүп кетип, ошо Кыргызстанда өзүнүн атайын өкүлчүлүк ачылат деген үмүттөр бар да, ниеттер бар, ачылып калса. Азыр өзүңүзгө белгилүү, мына ушул элет жерлеринде деле 4G деген баягы интернеттин ылдамдыгын билдирген сигналдар коюла баштады да. Мисалы айылдан деле туруп алып ар кандай жайлоолорду тартып, үйдөн деле тартып деп. Маалыматты алып. Демек, келечекте айылдан туруп деле жаш мектеп окуучуларынан тарта, мисалы, студенттерге, ушу жаштар коом деле отуруп алып иштей берсе болот экен да, демек, Бул Казакстанда ушундай көрүнүштөр барбы, мисалы, сиз ошол жактарга? Азыр Казакстан эмес, өзүбүздүн Кыргызстанда дагы бар. Мен билген, мен тааныган балдар бар. 9-класс, 8-класстын окуучулары, 2004, 2005, 2006 жылкы балдар. Айыл жергесинде эле туруп, телефондон, кээ бирлеринин компьютери жок, ноутбук жок. Телефондон монтаж кылышат, телефондон видео жазышат, телефондон маалыматтарды табып, өздөрү каалаган жаңылык кылышат. Кээ бирлер үйүндө ошондой ар кандай видеолор тартышып, ошол айылда туруп иштешет да. Мындайча айтканда, азыр интернеттин чектөөсү жок да. Интернетте улуттун, тилдин же религиянын же башка эч кандай расанын эч кандай чеги жок. Кандай адам болбосун, кайсыл жерде болбосун, интернет жеткиликтүү болсо, өзүнүн видеолорун тартып жүктөбөсө болот. Тартып жүктөп, өзү интернетте өз ордуна ээ боло алат да. Азыркы учурда биздин Кыргызстан ошол ошол жолдо кетип атат да. Буюрса айылдарга ошо сиз айткандай 4G, 3G барып түшүп жатат. Интернет барган сайын жеткиликтүү болуп жатат. Ошол учурда интернетти кесип кылгандар дагы ошол менен биргеликте буюрса өсүп атат да. Бул жакшы нерсе. Мына ошол айылдагыларга бир мындай семинар, тренинг иретинде же болбосо шаардыктар үчүн деле анча-мынча келип кетип атканын угуп атабыз. Атайын YouTube компаниясынын өкүлдөрү, атайын специалисттеричи. Мына ушул баягы YouTube'га салганда, мисалы, азын-аулак биз дагы баш багып калабыз. Баягы настройкалар бар да, бир топчу. Анан көбүнчө баягы элеттик блогерлер деп коелу эми, баягы элеттик ушу YouTube сүйүүчүлөр, мисалы, өз видеолорун башка бирөөгө жем кылып таштап берген деле окуялар болот да. Буга сиз кандай карайсыз? Кайсыл учурларда өзүнүн видеосун кантип коргош керек? YouTube'да эрежелер бар. Ал эрежелер боюнча, мисалы, менин видеому бирөө көчүргөн болсо, мен ага жалып же болбосо эскертүү бере алам да. YouTube'да чектөөлөр бар. Бир каналга, мисалы, менин каналыма 3 жалып келе турган болсо, канал автоматтык түрдө жабылат да. Бир жалыптын мөөнөтү 3 ай. Мисалы, мен бир жалып алдымбы, 3 айдын ичинде дагы 2 жалып ала турган болсом, каналым автоматтык түрдө жабылат. Эгер жалып алгандан кийин 3 ай өткөндөн кийин дагы бир жалып ала турган болсом, бир эле жалып калат. Себеби 3 айдын ичиндеги бир жалып жок болот да. Убактысы бүтөт, мындайча айтканда. YouTube'дун өзүнүн колдонуучуларга, блогерлерге болгон эрежелери, өзүнүн кандай десем, чектөөлөрү бар. Ошол чектөөлөрдөн чыкпай иштесе эч кандай көйгөйлөр болбойт. Бирок ошондой эле учурда азыр жаштар көпчүлүк бизде Кыргызстанда өзгөчө билинип жатат. Мисалы, бирөөнүн видеосун алгандар өтө көп да. Ошондуктан бизде блогер эмес, азыр ютуберлер көбөйүп баратат да. Блогер менен ютубер деген айырмасы, мисалы, блогер дегенде бул блог, камерага карап же болбосо камера менен өзү бир нерсени тартып өзү блог жасайт да. Өзүнүн оюн, мындайча айтканда, өзүнүн оюн айтат, ал блог да. Ютубер бул ар кайсы видеолорду ал жактан алып, бул жактан алып жүктөгөндөр ошондой болуп. Азыр бизде блогерлер аз болгондуктан элге мындай өтө качественный контент анчалык жок да. Бар, мисалы, контенттер жок. Бар, бирок аз да. Мисалы, ошол эле проекттер бар көпчүлүк. Мисалы, ток-шоулор бар. Кандай десем,
элдик пранк тарткандар бар, алар ошол блогерлер да, алар мындай өтө сапаттуу контент да. Буюрса ошондойлорду көбөйтүш керек. Интернет буюрса ошол өнүккөн сайын бизде дагы пайда болот деген үмүттөбүз. Мисалы Кыргызстанда ошо санап бере аласызбы, азыркы күндө мындай көзгө көрүнгөн, төбөсү көрүнгөн ушул блогер дейбизби, ютубер дейбизби, ушулар кайсы канча каналды билесиз да? Мисалы ушул YouTube каналынан акча таап, кадимкидей аз мас болсо дагы ушу үй бүлөсүн багып дегендей, аз мас болсо дагы ушу мамлекеттик иште иштейби же бизнес иште иштейби же таптакыр иштебейби? Ушулар аз мас дагы тирилик кылып аткан кайсы каналдарды билесиз? Мисалы мен тааныган бир эле мен эмес, дейли Кыргызстан тааныйт. Мисалы Тез кабар деген канал бар. Биздин Оштон акебиз. Аныкы чыныгы блог да. Өзү барып тартат, өзү монтаждайт, өзү сүйлөйт, мындай эч кандай бирөөдөн музыкасын албайт, бирөөдөн сүрөтүн албайт, бирөөсүнөн видеосун албайт. Өзү тартып, мындайча айтканда, өзү чыныгы мээнет жасайт да. Ал чыныгы блогер да. Акча маселесине келгенде, ал жактан киреше эми просмотрга карап, мамлекетке карап ошондой бөлүнөт да. Ошол мен билгенден азыр ошол Тез кабар, мисалы Бишкекте ошол эле Жарайт Сити же болбосо Эл эмне дейт, МК шоу жана башка көптөгөн азыр универсал командасы чыгып атат. Алардыкы ошол сиз айткандай өтө качественный, кандай десем, сапаттуу контент да. Өздөрү мээнет менен жазышат, өздөрү. Булар азыр канча пайда таап атышат ушулар болжолдуу түрдө айына? Болжолдуусун Сиздин пикириңизде? Болжолдуусу бир 1000 АКШ долларына барабы, барбайбы? 1000 долларга жетпеши деле мүмкүн, ашып кетиши деле мүмкүн. Эми орточо 500-400 500-400 доллар айына. Айына, ооба. Бул деле жакшы киреше деп эсептенет биздин экономикабызга караганда, туурабы? Эми мээнетке жараша мындайча айтканда. Бул ар бир күнү, мисалы дагы бир суроо да, ар бир күнү эгерде ошол өзүңүздүн каналыңызга ар бир күнү бирден видео жок дегенде жүктөп турбасаңыз, анда YouTube бир аз баягы алыстай баштайт дегенде пикирлер бар да. Бул жерде анан да ушуга кошумча, эгерде сиздин каналыңыздын контенти кыргызча болсо, анда да бир аз баягы географиялык абалдан бир аз абалы тарыраак болот дейт да. Эгерде сиздин каналыңыз кыргызча, орусча болсо, анда бир аз кеңейет дейт. Эгерде баягы америкалыктардын тилинде, англис тилинде отурган болсо, анда таптакыр 100 мамлекет, 200 мамлекеттин ичиндеги просмотрга айланган канал болуп калат дейт. Буга сиз кандай дейсиз? Кирешеге келе турган болсок, киреше ошол сиз айткандай географиядан көз каранды да. Мисалы бизде мигранттар өтө көп. Биринчи эле дегенде Россияда. Биздин 70-80% мигранттар Россияда. Россияда рекламанын эффективдүүлүгү жогору. Google'га ошол реклама берүүчүлөр бергенде Кыргызстанга караганда көбүрөөк акча төлөшөт. Мындайча айтканда, биздин видеону Россиядан көбүрөөк көрө турган болсо, бизге киреше деле көбүрөөк болот да. Буну кандай түшүндүрүгө болот? Мисалы, сиз айткандай, ошол тилден дагы көз каранды. Мисалы, бир эле кыргыз тилинде эмес, мисалы, англис тилинде кыла турган болсок, англис тилинде бир эле Америка көрбөйт да, Европа бар. Ошол эле башка өтө көп, мисалы, Корея, Япония өтө көпчүлүк жак англисче көп көрүшөт да. Турция мамлекеттери. Турция мамлекеттери, ооба. Англис тилинде аудитория өтө кеңири да. Анын үстүнө аудиториядан деле эң биринчи, мисалы, Европада, Америкада ошол YouTube тармагы, мындай интернеттен реклама тармагы өтө жогору өнүккөндүгүнө байланыштуу, ал жакта рекламанын баасы деле кымбат да. Мисалы, бир компания YouTube'га, мисалы, биздин рекламаны 100 000 адамга көрсөт деп туруп заказ бере турган болсо, буйртма бере турган болсо, мисалы, ошого 10 000 доллар берди дейли. Бере турган болсо, YouTube өзүнүн 45%, 35% алып калат да, 65 калган пайызын ошол 100 000 просмотр реклама кайсы каналдардан чыккан болсо ошол жака бөлүп берет да. Центтен бөлүп берет. Географияга токтоло турган болсок, ал жакта Америкада, мисалы, көрүлө турган болсо, бизге караганда рекламанын баасы 10 эсе, 15 эсе, кээде 20 эсе кымбат болуп калат да. Себеби, мисалы, бир компания 100 000 реклама көрсөтүүгө 10 000 доллар бере турган болсо, Кыргызстанда ошол 100 000ге Кыргызстанда 1000 доллар берет да. Себеби бизде эффект аз да. Бизде Кыргызстандан биз көргөн рекламалар арзан, мындайча айтканда. Бизде эффектүүлүк аз да.
ал реклама боюнча биздин эч ким дээрлик баары эле басып кирбейт, жөн эле өткөрүп берет же болбосо көңүл деле бурбайт да. Ал жакта рекламанын эффекти өтө жогору болгон үчүн баасы деле өтө кымбат болот да. Ошондуктан азыр бизде жаш балдар жаатында, мындайча айтканда, мультфильм же болбосо жашы жетелектерге чейинки аудиторияга иштегендер өтө көп. Мисалы Бишкек шаарында, ошол Ош шаарында деле бар. Алар ошол Америка, Европа мамлекеттери үчүн жасашат да контенттичи. Себеби ал жакта аудитория биринчиден көп. Миллион, кээде миллиардка жетип калат. Рекламанын баасы, эффектүүдүүлүгү, кирешенин саны 10 эсе, 15 эсе чоң. Бул жактан туруп, ошол жактан киреше табып атышат да. Бул дегени ошол YouTube'да, интернетте эч кандай чек жок дегени да. Эгер ошол каалоо болсо эле, аракет болсо эле, каалаган жерде туруп, эгер интернет боло турган болсо, YouTube'да мисалы мен корей тилин биле турган болсом, Кыргызстанда туруп, Корея үчүн канал ачып, корей тилинде маалыматтар чыгарып, Кореядан өзүмө аудитория чогултсам болот. Же болбосо араб тилин биле турган болсом, Арабиядан, Египеттен, башка жактан араб тилдүүлөрдөн аудитория чогултуп, ушул эле Кыргызстанда туруп, же болбосо ошол эле өзүм Совет Сайда, Алабукада туруп деле бүт дүйнөгө маалымат жеткирсе болот да. Бул YouTube'да ошондой аудитория өтө кеңири да. Дүйнө боюнча бул ошо YouTube азыркы учурда дээрлик биринчи орундагы эң көп адамдар кирген сайт да. Мисалы ушул YouTube'га мисалы кирерде, мисалы ортомчу баягы компаниялар сыяктуу баягы Казакстанда эле болсо керек. Мисалы Казакстанда бирок азыр өзүнүн YouTube'дун өзүнүн өкүлчүлүгү бар дедиңиз. Бизде мисалы ушул Genesis деп ушул компания менен партнер болуп иштеген жеңилиракпы же өз алдынча кеткен контенттин иши жеңилирак болобу? Айырмачылыктар кандай болот мисалы? Кээ бири өз алдынча ошол компания өзүнүн YouTube'дагы каналын өз алдынча өстүрүүгө аракет кылып аткандар бар. Кээ бирлери ушул партнер аркылуу алардын поддержкасына зар болуп муктаж болгондор да бар да. Буга кандай дейсиз? YouTube'дун өзү менен иштешип жаткандар YouTube айтпадым, 35%-ын алып калып, 65%-ын таза колдонуп чачып берет, каналга чачып берет. Ошол 65%-ын биз азыр 100% деп эсептейбиз. 100%дан ошол партнеркалар, мисалы ошол мен айтып аткан Genesis, ошол многоканальный сет деп коет, көп каналдуу тармак. Алар каналдарды өздөрүнө улайт. Алар YouTube менен түзмө-түз байланышып, ошол уланган каналдардын пайдасын алып, буларга өздөрүнүн процентин, өздөрүнүн пайызын алып калып туруп бөлүп берет. Бирок ал жерде плюс жактары өтө эле көп. Мындайча айтканда, каналдын SEOсун, продвижениясын деп коет. Каналдын аналитика кылышат, каналга кошумчадагы өздөрүндө функциялар бар, өздөрүндө мисалы YouTube'да фанатика деп атпайсызбы? Буларда башка кандай десем, акча төлөп кирилүүчү фанатикалар буларда бекер доступ берилет да. Мисалы 300 000, 400 000 ичинде аудио фонетикасы бар библиотекага ошол партнерлорго доступ берилет. Ал жакта музыка өтө кеңирчилик да. Мындайча айтканда, блогерлерге өтө чоң жеңилдиктер бар да. Себеби фонго музыка, ал жакта музыка же болбосо бир музыкадан автордук укук чыгышы күмөндүүлүгү азыраак да. Себеби ал партнер болгон үчүн, ал партнер менен ал библиотеканын өзүнүн келишими бар. Андан сырткары каналга рекламаны алар кымбатыраак. Мындайча айтканда, алар ортодо туруп көп каналды өзүнө улап атпайбы? Кээ бир компаниялар Google'га, YouTube'га эмес, аларга деле келип реклама бериши мүмкүн да. Көпчүлүк партнерлор ошондой да, партнеркалар. Мындайча айтканда, Genesis дагы ошол эле учурда кээ бир компаниялардан рекламаны алып, жалаң гана өзүнүн партнерлордун өзүнө уланган каналдарга чачып чыгарып, мындайча айтканда, рекламанын каражат жагынан мындай YouTube менен түз иштешкенге караганда бул жактан мындай кошумча дагы каражат түшө турган жактары бар да. Анын үстүнө акча алуу жолу бул жакта өтө оңой да. Мисалы YouTube менен түз иштешкенде ал жерден адрести жазып, адреске ал жактан AdSense деп коет, өзүнүн YouTube'дун официалдуу электрондук капчыгы бар. Ал жака каналды улап, бир ай күтүп, ал жака $10 ашык чогулгандан кийин адресиңизди жазыңыз, жашап аткан дейт. Адрес жазгандан кийин алар
конвертке кадимки эле кагаз конверт менен 6 цифра жазып жөнөтүшөт. Биз сизге код жөнөттүк. Ошол кодду алып бизге сиздин чыныгы адам экениңизди тастыктаңыз деген сыяктуу подтверждение жөнөтүшөт да. Ал балким 1 айда келет, балким 2 айда келет, кээде келбей калып, кайра баштан жөнөтүлгөн учурлар көп кездешет. Аны алып ал жака подтверждение кылгандан кийин деле ал жерде минималдуу төлөм $100 да. $100 жетпей калса, кийинки айга өтүп кетет. Анын үстүнө кандай десем, ал жерге банктык учет жазуу бир аз кыйынчылыкка турат. Партнерка бар да, мисалы Genesis'te, ошол эле Genesis'te бизде эң аз $50, мындайча айтканда порог деп коет. $50 аша турган болсо жөнөтөт. Бул жерде электрондук капчыктар бар өзүбүздө. ePayments деп коет, Payoneer деп коет. Ошол эле Kiwi, Яндекстенге окшогон. Бул Англиянын электрондук капчыгы. Бул жерде эч кандай кагаз берки жок эле. Телефондон деле ачып эле регистрация болуп, паспорт данныйларды жазып, ошол жерге акча келип түшөт. Регистрация кылып, счетубузду ал жака жөнөтсөк, алар бизге жөнөтө берет. Бул жактан каалаган карточкага жөнөтүп, банкоматтан кыла беребиз да, күтпөй эле. Мына азыр Кыргызстанда да мына санариптешүү жылында 50ден ашык каналдар пайда болбодубу? Анын ичинде мамлекеттик каналдар бар, жергиликтүү баягы жеке менчик каналдар дагы аябай көп да. Мына ушул каналдар мисалы баягы өзүнүн продукцияларын деп коелу, өздөрүнүн жеке өндүргөн программаларын ошол өзүнүн каналдарына салып атат да. Алар үчүн атайын жана күмүш кнопка дейбизби, же алтын кнопка дейбизби, ошолор келип атат. Бирок ошол каналдардын бардыгында мисалы мен кепилдик бере албайм да, мисалы автордук укук бузулган эмес депчи. Себеп дегенде программанын ичинде дагы автордук баягы музыкалар, автордук баягы сүрөттөр, автордук видеолор да жүрөт да. Бирок алардыкы монеткасы жанып, кадимкидейчи, азыркы ушул маселеге келгени калдык да. Монеткасы жанып, кадимкидей баягы киреше табылып атат да. Бул атайын телевидениялар үчүн да, мисалы телевидениялар үчүн атайын бир уруксат барбы? Же алар ушул автордук укуктарды сактайбы? Телевидениялар көпчүлүк эле учурда өздөрү тарткан материалдарды жүктөшөт да, мисалы ошол сиз айткандай арасында анча болушу мүмкүн, бирок аларды ошол эле автордун уруксаты менен жүктөшөт да көпчүлүк. Мисалы мындай да, мисалы телевидениеда мисалы бир мисалы 9 май боюнча салтанатка барып калды да. Же болбосо бир ырчылар тартып калды да, мисалычы. Ал жерде автордук укуктагы атайын продукциялар болушу мүмкүн. Бирөө нырын арактан жаңырып турушу мүмкүн, бирөө ырдап турушу мүмкүн дегендей да. Ушундай нерселер дагы эске алынбай ошол телевидениялар үчүн атайын ушундай кете береби? Жок, ал жерде автордук укук деген жерде бул өзүнчө дагы бир тема. Мисалы Кыргызстанда буга чейин жакынкы 2 жылдан бери эле автордук укук пайда болуп баштады да. 2 жылга чейин мисалы бирөө ырдап чыгарса, мен деле башка деле каалаган ырын жүктөп, просмотрлар ар каналдарда миллион кете берчү да. 2 жылдан бери азыр өзүңүздөр билгендей ошол эле Соло ачылды, Gold Star деген аз каналдар бар. Ошол атайын ырчылар менен иштешип, алар YouTube менен иштешет. Көпчүлүгү азыр Genesis менен биз менен иштешип атышат. Бизде Content ID деген YouTube'дун өзүнүн инструменти бар. Ал видеого жана аудиого электрондук печать басат. Мындайча айтканда, ошонун бир фрагменти бир жерден сиз айткан фондон бир жактан жаңырып калса, же мен сизди тартып атсам, ал жактан бирөө телефондон угуп кетип аткан болсо, эгер жаңырып кала турган болсо, Content ID менен табып туруп, Content ID'де 3 функциясы бар да. Биринчиси эч нерсе кылбай жөн эле күзөтүп турат. Экинчиси монетизация, үчүнчүсү блокировка да. Эгер биринчисин тааный турган болсо, жөн эле эч нерсе болбойт. Экинчиси монетизацияны тааный турган болсо, мисалы мен видеомдо ошол бирөөнүн ыры жаңырып калды, автордук укук менен корголгон ыры. Ал монетизацияны тандаган болсо, просмотр менен кете берет, бирок түшкөн каражат ага кетет да. Ал Content ID деген ушундай түшүнүк да. Блокировка дей турган болсок, мисалы ошол фрагмент мен видеомон чыгып калды, демек анын автордук укугу менин каналыма өтүп калган үчүн менин видеом автоматтык түрдө блокировка болот. Менин каналыман чыкпайт да видео. Бул учурда ошол Content ID менен ал ошол ким автор боло турган болсо, ошол өзү каалаган жолду тандап иштетсе болот да. Азыр бизде ошол Genesis'te Content ID функциясы бизде бар. Мисалы азыр көпчүлүк ырчылар менен, көпчүлүк каналдар менен иштешип, ошо уникалдуу авторлорго
контент ID беребиз, алардын видеолорун эч ким киргизе албайт да. Видеону киргизип туруп, блокировканы же монетизацияны тандап кое турган болсо, видеонун бир фрагменти, бир аудиосу, бирөөсү башка бир каналдан чыгып кала турган болсо, акчасы тапкан кирешеси буга келип түшө берет да. Сиз айтып аткан ошол мисалы фондо бир жак жаңырып калган дегендер ошол монетизацияны тандап койгон болушу мүмкүн да. Себеби алар каршы эмес да. Мисалы менин ошол ырым ал жакта жаңыра берсин, кете берсин, канча миллион миллиард просмотр болсо кете берсин, бирок акчасы кирешеси мага келип түшсүн деп туруп ал жактан ошо контент айдиге ошол жерге белгилеп коюшат да. YouTube'дун бул өзгөчө функциясы да. Азыр мисалы ушул күндө биздин Кыргызстан үчүн кайсыл материал деп коелу, кайсыл продукция биздин ушул YouTube сүйүүчүлөр үчүн, ушул YouTube каналы барлар үчүн ушул сааттарда, ушул мүнөттөрдө мындай зарыл болуп турат да. Мисалы сиз байкап көрдүңүз, ушуга баа бериңиз. Мисалы буга чейин да мультик анимациялык түрдө баягы өзүнүн каналын түптөгөн дагы бизде кыргыз блогерлери болгон дегенде, анан угушубузча караганда азыр мына баягы жаш балдардын атайын баягы тартылган видеолоруна караганда көбүрөөк мындай кызыктуу бир нерселерди ойлоп табуучуларды, баягы изобретательдердин ошолорду да ушундай талап коюлуп баштады дейт да. Ушул боюнча сизде азыр мисалы жалпы ушул теле көрүүчүлөргө да, мисалы ушул YouTube мына өсүп келаткан, өнүктүрүп келаткан мына биздеги ийгиликтүү блогерлердин каналдарына кандай маселе айтат элеңиз да, кандай сунуш пикир? Мен азыркы ошол блогерлерге айтарым, уникалдуу контент ойлоп чыгарыш керек да. Мисалы ошол эле Россияга, ошол эле Англияга, англис тилдүүлөр, ошо орус тилдүүлөр карай турган болсок, ал жакта каналдардын түрлөрү өтө көп да. Мисалы ошол эле үйдө отуруп кухнянын тартышы мүмкүн, тамактар кандай жасалат. Бирөө компьютерде отуруп компьютердик оюндарды, могул оюндун кайеринен кантип өтүш керек, кандай ошону жасашы мүмкүн. Бирөө автого кызыга турган болсо, авто запчасттар же болбосо авто кайеринен кайера кандай десем, өзүнүн блогун жасап, алар кандай ремонттолот, мисалы уникалдуу контент да. Баллон кантип салынат мисалы дегенде, баллонду кантип развал кылат дегенде, ушундай каналдар. Бизде жок да азыр. Бизде жок да. Ошон үчүн жаштарга айтарым, ошондой уникалдуу контент чыгарыш керек да. Бизде Кыргызстанда жок нерсени чыгарса, көрүүчү сөзсүз түрдө табылат да. Мисалы көрүүчүнү тандаш керек, же кандай десем, же болбосо ойлонуп кандай кайсыл багыт мени кызыктырат, мен кайсыл багытка кызыгам, ошого карап, мисалы үйдө келиндер дагы ошентип жана айтканда кухнясын тартып, ошол кантип, мисалы боорсок кантип жасалат, бул тамак кандай жасалат, бул салат кандай жасалат деп туруп иштеп аткандар өтө көп. Баягы америкалыктарга окшоп эле, мисалы кантип туура жуунуш керек, кантип туура укташ керек дегендей сыяктуу. Ошол ал лайфхак DIY деп коет. Как сделать да, мындайча айтканда кантип кылуу керек. Ал форматтагы өтө пайдалуу, пайдалуу да. Бизде жок контент. Мындайча айтканда биз YouTube'дан мисалы үйдө кандай десем, ремонт бир жерин кандай кылуу керек дей турган болсо, кыргызча контент жок да. Орустардан чыгат. Ошо англис тилдүү контенттер чыгат. Ошолордун көпчүлүк ошол жактан көрөт да. Эгер кыргыз тилинде, кыргыз өзүбүздүн эне тилде көпчүлүк эл журт түшүнө турган тилде кылып, ошондой өзгөчө контентти киргизе турган болсо, көрүүчү сөзсүз түрдө табылат да. Мисалы жергиликтүүлөр, мисалы ошо жана эле жогоруда айтпадыңыз, мисалы боорсок кантип жасалат, каттама кантип жасалат деген деле, мисалы кыргызча түшүндүрөт да, бизде кандай орусча түшүндүрүшү мүмкүн. Айылдыктар эми орусча деле түшүндүрө албайбыз да. Анан англис тилин тем более дегендей да. Ал англис тили бул эми атайын адистер үчүн. Мисалы ошону мисалы YouTube'дун ичинде мисалы биз деле башпагабыз да YouTube'гачы. Ошол жерде субтитры деген бар, атайын перевод деген, котормо деген жерлери бар да. Ошолор аркылуу деле мисалы башка мамлекеттерге чыкса болобу, болбойбу? Ооба. Ал үчүн ошол тилди билген бирөөгө жаздырса болот да. Мисалы кыргыз тилинде темасын жаздырыш керек экен да. Субтитр өзүнчө жазылат да. YouTube'дун өзүндө автоматтык түрдө перевод болот, которулат, бирок маанисиз которуп коюшу мүмкүн. Маанисиз да. Сөз толук жетип барбайт да. Айрыкча кыргыз тилинде да, мындайча айтканда кыргыз тилин которуш өтө кыйын да. Орус тилинде болсо ал мындай
жакшыраак которулат да. Анан ушул YouTube'га мисалы мисал үчүн былтыр ачты деп коелу каналынчы, бирок аябай кызыктуу видеолор салган бойдон 1 жыл анын убактысы жок болду YouTube'гачы. Бул учурда каналынын тагдыры кандай болот? Бул учурда ар кандай болуп калат. Мисалы Бирок просмотрлор кете атат. просмотр кете берсе, анда эч кандай зыян же болбосо бир жери мындай кылыш керек деген жери жок. Кайра эле ишин улантып кетсе болот. Эч кандай баягы кетпей калган болсо деле кайра видеосун жүктөп улантып кетсе болот. Эч кандай канал жабылбайт, эч кандай блокировка болбойт анда. Эч кандай полдон, ошол мен айткандай Россиядан, религиядан эч кандай чектөө же болбосо убакыттан, жаштан чектөө жок. Каналды демек мисалы ичинде кызыктуу видеолор болсо, ошондойдон калтырып койсоңуз деле просмотрлор көп болсо пайда түшө берет деген. Анан ушул бир каналда туруп 2-3 канал ачып, мисалы ошого да жетишпей аткандар бар да, мисалы бүгүнкү күндө делечи, мисалы аябай. Анан ошол каналдын биз үчүн контенти кызыктуураак болду деп айттыңыз жогорудачы. Мисалы $100 ашкандан кийин гана бизге пайда түшүшү мүмкүн деп дагы айттыңыз да, мисалы $100 атайын парагой сумма деп коебуз ошол. Акча бизге банктык эсебибизге которулган учурда $100 чейин эгер канчага чейин болсо деле чогула берет, ал жок болуп кетпейт да. Анан көпчүлүк YouTube'да жаңы канал ачкандардын баягы арыз арманы бар да, мисалы YouTube'га түз берген суроолорго жооп келиши да мүмкүн, келбеши да мүмкүн дейт да. Көпчүлүк учурда YouTube эгер акча иштөө функциясы өчүк боло турган болсо YouTube дээрлик жооп бербейт да. Азыркы учурда акча иштөө функциясын жандыруу YouTube'да өтө чоң бир темага айланды, мындайча айтканда коркунуч да, мындайча айтканда YouTube өзгөчө кырдаалдарга алып койду эркен. Көңүл бурбай жатат да. Мисалы кээ бир каналдар бар, ошол акча иштөө функциясына заявканы жөнөткөнүнө жарым жыл, 1 жыл болуп YouTube'дан эч кандай жооп жок каналдар бар. Эмне себептен деп ойлойсуз? YouTube же Кыргызстан анчалык жакпайбы? Жетишпей жатат. Кээ бир каналдар бар, ошол эле учурда жарым саатта, 1 саатта, 2 күн, 3 күн, 5 күндө эле монетизациясы жанып, же болбосо YouTube отказ же болбосо жок деп койгон учурлар деле кездешет да. Ал учурда ошактын администраторлору сразу эле карап көрөт. Көпчүлүк учурда ошол бизде айтпадым уникалдуу контент жок деп. Аларга мисалы биз бир каналдан заявка жөнөтө турган болсок, бир адис карай турган болсо, эгер бул автордук же автордук эмес экенине анчалык көз жетпеди, ал же жок дебейт, же жандырып койбойт, таштап коет, кийинки потокко калып кете берет да, ал каналчы. Кийин башка адиске туура келип калып, ал карап туруп, ал дагы көз жетпеди, мисалы азыр мен мунун монетизациясын жандырып кое турган болсом, эгер бул автордук эмес боло турган болсо, өзүбүзгө жаман болот деп туруп, ошол каналды кийинки мындайсем кандай десем, билими көбүрөөк специалистке калтырып коет да, мисалы менен башкалар карап көрсүн деп. Ошентип кала берет да. Бул дегени контент уникалдуу эмес деген да, мындайча айтканда алардын көзүнө биздин контент автордук болуп көрүнбөй жатат. Эгер контент таза автордук болуп, мисалы мен өзүм чыгып, экранга чыгып сүйлөп, өзүм видео тарта турган болсом, ага дээрлик 99% гарантия бар. Анын монетизациясы 1 ай, жарым ай, кээде 2 айдын ичинде сөзсүз жанат да. Мына азыр жакшы суроолорго жакшы жоопторду бердиңиз, Жолболду мырза. Мына биздин азыркы мына ошол коом ушул интернет тармагына баягы азгырылып бараткандан кийин биз ушул программанын дагы тартууну бир милдет катары көрдүк да, себеп дегенде бул айрым бир эми жандандырып ушул YouTube сайтына же болбосо интернет тармагына эң өңүлүп кызыгып келаткандар үчүн бир баягы колдоо болушу мүмкүн деген дагы бир ойдо калдык да. Мына азыр ушу сизге окшогон жаштар, мисалы бизден кийинки деле жаштар, мисалы ушул өңүттө иш алып барабыз. Демек келечекте бардыгы эле ушинтип баягы өзүнүн аракети, бул баягы өзүңөн көп нерсе көз каранды экен да. Өзүн өзү жамбагууга дагы бул жол, бул каналдар, бул интернет көпчүлүк адамдарга пайдасы тиет деген дагы ойдо калдык да. Ушул жарым саат биздин эфирге келип, жакшынакай өзүңүздүн омоктуу ойлоруңузду ортого салып, жакшынакай кылып телекөрүүчүлөргө дагы өзүңүздүн сунуштуңузду берип кеткениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан эми сиз өзүңүз ушул программанын аягында сизде кандай бир каалоолор бар, ошол боюнча бир кыскача айтып өтсөңүз, ана программаны жыйынталы. Мен кыргыз журтчулугуна, ошол эле учурда кыргыз блогерлерине, кыргыз ютуберлерине айтып кетет элем. Бизде мүмкүнчүлүк
өтө кеңири. Конкуренция жок. Мындайча айтканда, аракет мындай кааладың, аракет кылдың, көздөгөн максатыңа жетишсиң да бизде Кыргызстанда. Мисалы Россияда же башка жакта андай эмес. Мисалы мен авто, мисалы сиз айтканда запчасттар багытында иштейм деп YouTube'га кире турган болсом, менден башка ал жакта жок дегенде бир 500 же болбосо 1000 канал бар да. Алардын арасынан суурулуп чыгыш өтө кыйын. Эгер Кыргызстандан эле ошондой эле Кыргызстанга кире турган болсом, максимум 2 же 3 же 4 ушундай канал болот. Алардын арасынан чыгып кетүү өтө жеңил да. Мен Кыргызстанда ошо жаңы жаш блогерлерге айтарым, ошол уникалдуу ойлонуп, жакшылап аракетти кылса, буюрса Кыргызстан ютубу өзгөчө кыргыз биздин эл арасынан чыккан ютуб өзүбүздүн маалымат чөйрөбүз өнүгөт деген ойдомун. Ошол эле учурда азыркы учурда деле мага ошол эле WhatsApp'тан, ошол эле социалдык тармактардан мага кайрылгандар өтө көп. Ошол эле учурда көпчүлүккө өзүм кеңештерин берип, көпчүлүк учурда жардам берип, ошол каналдарын карап берип, дээрлик күнүнө адамдар сурашат да. Буюрса ошентип отуруп, ушул прогресс менен кетсек, буюрса Кыргызстанда социалдык тармактар жакшы деңгээлде өнүгүп, жалпы маалымат каражаты катары буюрса элге, журтка маалымат жеткирүү жаатында Кыргызстанда блогерлер жакшы көрсөткүчкө жете алат деп ойлойм. Дүйнөлүк блогерлер сыяктуу эле деңгээлге жетиш мүмкүн. Азыр ошол эле учурда дагы айтып кетерим, биздин өкмөт же болбосо биздин Кыргыз Республикасы ошол блогерлерге дагы өзгөчө көңүл бурса деп айтат элем. Себеби бизге дагы жалпы маалымат каражаттары сыяктуу көңүл бурулуп, ошол эле учурда талаптар, ошол эле учурда чектөөлөр жана ошол эле учурда бизге колдоо көрсөтүүлөр болсо, кандай десем, элге так туура маалымат жетет деп ойлойт элем да. Азыркы учурда өзүңүздөр билгендей интернетте ар ким каалагандай жазат да. Мисалы бир эле маалыматты 4-5 багытта ар ким киргизет да. Мисалы бир эле видеонун ичиндеги 15 сөздү ар ким 15 багытта элге ар кандай багытты жеткирет да. Ошон үчүн Кыргыз ютубун жөнгө салып, ошол ютуберлерге колдоо көрсөтүп, эрежелерди кое турган болсок, буюрса Кыргызстандын ютуберлер, блогерлери дагы телевидение сыяктуу, ошол эле радио, жалпы маалымат каражаттары сыяктуу бир деңгээлде жетишебиз деген. Ошондой күчкө ээ болмок, ооба. Рахмат, Жолболду мырза. Бизге дагы бир жолу сизге ыраазычылык билдиребиз маегиңиз үчүн. Биздин убакыт соңуна келип жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү коногубузду дагы бир ирет тааныштырып эске салып коелу. Жолболду Арзиматов биздин коногубуз, жаш ютубер, блогер. YouTube'тун Genesis деген көп каналдуу тармагынын Ош шаарындагы атайын өкүлү экен. Бүгүнкү күндө, бүгүнкү программада биз Кыргыз ютубу деген теманы алып чыккандан кийин, эгерде кимде кандай бир түшүнбөгөн дагы бир суроолор болсо, бизге кайрылыңыздар, биз Жолболдунун дарегин беребиз. Ар дайым ушул биз дагы коомчулуктан артта калбай дегендей, технологиянын заманында эч кимден артта калбай деген ой пикир менен бүгүнкү программаны жыйынтайбыз, сизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жолболду мырза, ал эми көрүүчүлөр, сиздер менен коштошобуз, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Кийинки жумадан кезишкенче сак туруңуздар.